Саламатсыздар достор, айдоочулук көлүктөр сатуу токтобойт, авто мектептерди реформа кылыш керек деп чыгып атат да. Мен түшүнбөй атам да, негизи бул айдоочулук көлүктү деле авто мектептер бербейт, алар жөн эле сабагын окутат, үйрөтөт, окуу бүттү деген бир справка берет, болду. Ошонун негизинде барып туруп мамлекеттик мекемеден экзамен тапшырып, анан айдоочулук көлүктү алат да. Экзаменден өтпөй калса бербейт. Коррупциянын баары негизи ошол жакта болуп атпайбы? Мамлекеттик органда. Негизи эле бизде жол кырсыктары, ошол айдоочулук көлүктөр алгандары бул бүт мамлекеттик кызматтар менен ушу коррупционный схема болгондуктан болот да. Биринчи ирет ошол жакта кылыш керек да. Анан 10 ай деген бул чын эле көп аябай, 3 ай деле достаточно негизи. Окуй турган киши окуйт, анан экзамен тапшырганы по факту тапшырса өтөт. По факту тапшырбаса жүрө берет да, ошентип элечи. А мурун экзаменден даже тапшырыш үчүн да кыйналбай эле барып туруп акча бере коюп, бирдемке кылып жүрө койчу да. Даже айдоочулук көлүктү причем окуй эле мындай акчага сатып алып деле белек кылып жүргөндөр да толтура да. Биле өсканын баарынчы. Ошол себептен 10 ай көп аябай эле, чынын айтканда көп. 3 ай жетет негизи. Анан жеке менчик компаниялар, авто мектептер сабак бериш керек сөзсүз түрдөчү. Себеп дегенде мамлекетке жетишпейт эч качанчы. Анан мамлекеттин колуна өткөн нерсе көп учурда мындай анча эффективдүү болбойт да, анан коррупцияга алып келип калат да көп учурдачы. Азыр мурунку учурда мисалы үчүн айылдардан ошо айдоочулук көлүктү бир 500 долларга алып атса, мурун 100 долларга алса, андан 500 доллар алса, азыр 1000, 2000, 3000 долларга чыгып кетет да. Менин жеке оюм ошондой. Силер кандай ойлойсуңар билбейм, ойлоруңарды комментарийге жазып кетсеңер болот. Ошол эле бизде негизги, эң негизги биздеги мындай көйгөйдүн баары ушу коррупцияга байланган, анан тааныш билишке байланган. Кыргызчылык тааныш билиш. Байкем, иним, агам, акам, укам, өкүл атам, өкүл уулум, жардам берип кой, тигини кылып кой, пожалуйста. Мас боло алса деле, даже ошо эле өзү бир погон кийген киши деле жакын бирөөсү мас болуп түшүп калса деле сөзсүз түрдө ГАИ кызматкерине чалбагандар да жок эмес да. Чалып алып, көмөктөшүп койгула, өзүбүздүкүлөр эле тиги бу депчи. Себеп дегенде мен ал өзүм башыман өткөн, мен жашчылыкта деле байкелер бар болчу да. Чоң кызматтарда, тияк иштегендер. Алардын бир эки жумуштарын бүтүрүп койсоң, братишка, смело звони деп коет. Анан уверенность пайда болот да. Молодой, кровь кипит, нарушенияларды кыласың, тиги кыласың, бул кыласың, анан кийин ГАИ кызматкерине түшүп калсаң, башталат да. Өзүбүз акча сунуштамай, анан өзүбүз тияка чалмай, бияка чалмай сүйлөшүп койгула, бүйлөшүп койгула депчи. Ошонун баарын жок кылсак эле баары жакшы болуп кетет негизичи.